Салам. Менин атым Алина. Мен 20 жаштамын. Эгер жашоомдо бул өзгөчө балага жолукпаганымда мүмкүн мен ырчы деле болмок эмесмин. Окуямды ырдоону канчалык жакшы көргөнүмдөн жана өзүмдүн максаттарыма жетиш үчүн кандай гана сыноолорду өткөнүмдөн баштайын. Ата-энем квалификациялуу врачтар. Албетте алар менин келечегимде врач болуумду күтүп жүрүштү. Күнүгө кечинде баарыбыз үйгө чогулганыбызда менин келечегимди кыялданышып, менин кандай доктор болгонумду, конференцияларга катышканымды, пациенттерди дарылаганымды, алардын мага ыраазы болгондорун элестетишип отурар эле. Мунун баары мага албетте жакчу эмес, кызыккан да эмесмин. Аягында алардын ниеттери ишке ашкан жок. Менин чечимим аларга катуу сокку болду. Күнүгө уруш талаш. Алар мени кантип көндүрөрүн билишпейт, мен болсо аларды кантип көндүрөрүмдү билбейм. Себеби кичинекей кезимден бери белгилүү ырчы болууну каалачумун. Сахнада ырдап атканым, мага кол чабышкандарын, эң башкысы таанымал инсандар жана эң жакшы көргөн ырчыларым менен бир толкунда болгонумду элестетип, таттуу кыялдарга батып кетчүмүн. Ата-энем мени бул оюмдан баш тартуумду каалап жатышты. Көп жылдардан бери чогултуп келе жаткан музыкага тиешелүү бүт материалдарымды жоготуп салышыптыр. Бирок мен баш ийгим келген жок. Ата-энеме айтпай вокал боюнча курстарга жазылып алдым. Алар муну билип калышып, таптакыр ырдоомо тыюу салышты. Ыза болуп, көп ыйлачу болдум. Бирок бул нерсенин баарын өзүмдө кармабайын деп, катуу ырдагандан кийин өзүмө келчүмүн. Менин ырдаганым бүт үйгө угулчу. Ырдоону канчалык эңсегенимди атам бир күнү акыры түшүндү окшойт. Апам болсо такыр кабыл алгысы келбей койду. Азыр айтып бере турган кереметтүү окуя болбосо, мүмкүн такыр макулдугун бермек эмес. Кошунабыздын кичинекей баласы баса алчу эмес. Ага арнап кайрымдуулук концертти уюштурушту. Кайдыгер болбогон баардык адамдар балага жардам берүү үчүн келишти. Албетте, ата-энем да кошулуп барышкан. Ар кандай шоу, оюндар, бийлер болду. Программанын аягында баардыгыбыз жакшы көргөн ырчы ырдамак. Бирок тилекке каршы ал так сахнага чыгаардын алдында бутун кокустатып алып, ырдоодон баш тартканга мажбур болуптур. Бул менин апама өзүмдүн кыялымды далилдөө үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк эле. Мен уюштуруучуларга анын ордуна ырдап бере аларымды сунуштаганда, алар дароо макул болушту. Мен сахнага чыктым. Апамды бир карадым дагы ырдап баштадым. Баардык көрүүчүлөр кол чабышып, шаңдуу отурушту. Атам болсо мени коштоп ырдап жатты. Апамдын көздөрүндө мен көз жаш көрдүм. Ал абдан сүйүнүп, мени менен сыймыктанып жатты. Жыйынтыгында апам макулдугун берип, өзү мага вокал боюнча күчтүү репетитор таап берип, келечегиме батасын берди. Бул менин окуям. Достор, эч качан кыйынчылыктарга баш ийбегиле. Кыялдарыңар үчүн күрөшкүлө. Келечегиңер өзүңөрдүн колуңарда. Менин атым Жамиля. Мен силерге өзүмдүн жашоомдон бир окуя айтып берейин. Ал окуянын айынан жакын адамдарымдан айрылып кала жаздадым. Мен атакемдин эң жакшы көргөн кызы болчумун. Кичинекей кезимден бери мени гана макташып, мени гана эркелетишип, менин айткандарымдын баарын аткаргандарына абдан көнүп алыптырмын. Бирок кийинчерээк жашоомдо ал пайда болду. Атамдын мурунку аялынан төрөлгөн кызы. Ал өзүнүн апасы менен башка шаарда жашачу. Бизге көп деле келчү эмес. Ага карабай, мен аны жек көрчүмүн. Ал болсо мага тескерисинче аябай жакшы мамиле кылчу. Мени менен отуруп, чыныгы эже сиңдидей ар нерсени сүйлөшкөнгө аракет кылчу. Ар бир келген сайын мага белек тагамдап алчу. Бирок мен анын келгенин каалабайт элем. Үйүмдө такыр көргүм келбечү. Себеби ал келер замат ата-энем урушуп баштачу. Үйдө тынчтык жок. Атам болсо мага көңүл бөлбөй, бүт бош убактысын аны менен өткөрчү. Атамдын жүрөгү оорулуу эле. Аны капа кылгым келбей, эптеп чыдап жүрдүм. Бир күнү биз үй бүлөбүз менен баарыбыз жайкы каникулга Америкага эс алганы барып келели деп чечтик. Бирок Наргиза, атамдын биринчи кызы, макул болгон жок. Тилекке каршы биз бул планыбызды ишке ашыра алган жокпуз. Себеби Наргиза келип атамдан окуусуна акча сурап алды. Ал кичинекейинен бери белгилүү дизайнер, модельер болгусу келчү. Албетте атам ага жок дей алган жок. Ошондуктан ал бизге жок деди. Мен Наргизага ушунчалык жиним келип, андан өч алайын деп чечтим. Кичинекей кезинде ал атамдан бир жолу акчасын уурдап алган. Атам аны билип калып, эгер дагы бир жолу бир нерсе уурдай турган болсо, үйдөн кууп жиберем деп коркуткан болчу. Наргиза атамды капа кылгысы келбей, мындай экинчи кайталанбайт деп сөз берген эле. Мен бул мүмкүнчүлүктү колдоноюн дедим. Мен атамдын акчасын уурдап алып, күнөөнүн баарын Наргизага таштап койдум. Кызык, бирок атам мага дароо ишенди. Наргиза канчалык актанбаса дагы, атам аны үйдөн кууп жиберди. Наргиза мунун баарын мен кылганымды түшүндү окшойт. Көз жашын көлдөтүп, үйдөн кетип калды. Мен абдан сүйүнүп жаттым. Бирок күнөөмдү да сезип жаттым.
Акыркы күндөрү кечке аны ойлончу болдум. Аны эстеген сайын кайгыра да баштадым. Ага барып ал абалын сурап коеюн деп чечтим. Барганда шок болуп калдым. Менин келесоолугумдун жана кызганычымдын айынан анын келечеги бузулуп калган экен. Окуусуна акча табам деп Наргиза сойку болуп иштегенге мажбур болуптур. Мен таң калып, эмне кылаарымды, ага кантип жардам береримди билбей туруп калдым. Башка айлам жок. Бүт баарын ата-энеме төкпөй чачпай айтып берем деп чечимге келдим. Атам менин калпымды, Наргизанын абалын уккандан кийин жүрөгү кармап, жыгылып калды. Комада бир нече күн жатты. Биз жаныбызга жер таппай, Батыр ага айыгып кетсин деп дуа кылып аттык. Атам болсо ойгонбостон түшүнүксүз күбүрөнүп уктай берди. Көрсө, Наргизаны чакырып жатыптыр. Аны укканда жүрөгүм сыздап ийди. Бир мүнөт да кечиктирбей аны таап келүүгө жөнөдүм. Мен аны көпкө издеген жокмун. Биринчи жолу көргөн жеринде эле туруптур. Бирок анын жанына бара албай, көзүнө кара албай көпкө кыйналдым. Атамдын урматына деп анын жанына бардым. Ал мени көрүп үн катпай, бурулду да кетип калды. Анын артынан бастым. Мага бурулбай эле эмнеге келгенимди сурады. Баарын айтып бердим. Наргиза мени муңга толгон көздөрү менен карады да, атама барам деди. Мен аны кучактадым. Экөөбүз шашкан бойдон атама жөнөдүк. Наргиза атамды кучактаганда ыйлап жиберди. Кандайдыр бир сыйкыр күч менен атам Наргизаны эле күтүп аткансып, ошол замат көздөрүн ачты. Атам сүйлөй алган жок, бирок эмоциясы менен Наргизаны канчалык жакшы көрөрүн көрсөттү. Атам кызынын кайтып келгенине, мен болсо эжемдин кайтып келгенине сүйүнүп жаттым. Ал окуядан кийин ортобуздагы мамилебиз бир кыйла жакшырып, бири-бирибиз менен көбүрөөк убакыт өткөзө баштадык. Салам достор. Жакында менин жашоомдо бир окуя болду. Ал окуядан кийин жакындарыма мамилем толугу менен өзгөрдү. Менин атым Мээрим. Мен атамды абдан жакшы көрөм. Ал мени жалгыз өстүргөн. Апам эрте эле каза болуп калган экен. Атам мага ата дагы, апа дагы болуп берди. Кээ бирде аны апамго деп жиннетием. 2-3 жумушта иштеп, андан сырткары мени мектепке алып барып, кайра алып келгенге жетишчү. Сабактарыма да жардам берип, мага үлгүлүү жүрүштүрүш үчүн баардык мектептин алдында сыйлашканда абдан кубанган. Акыркы коңгуроо да болду. Атам бул күндө мени менен чогуу болгонуна абдан сүйүндүм. Ошентип студенттик күндөр да келди. Абдан көңүлдүү убак эле. Аудиторияларда жаныбыз тынбай ары бери чуркап, ишембиликтерди жыйнап, тазалап, кыздар менен балдарды талкуулап күндөр өтө берди. Баардык кыздардан Алина менен абдан жакын достоштум. Ал абдан сулуу жана мага дайыма боорукердик менен мамиле кылчу. Кыйын экзамендерге чогуу даярданып, ар кандай дүкөндөрдү кыдырып, ар кайсы нерсени сүйлөшүп жүрө берер элек. Бир күнү аны үйүмө чакырдым. Тапшырмаларды аткаргандан кийин сүт коктейль жасайбыз деп чечтик. Атам келгенде биз конок бөлмөсүндө отурганбыз. Ал кирди дагы сенейип катып калды. Мен ага дос кызым келет деп эскертпегендигим үчүн оңтойсуз абалда калды болуш керек деп ойлодум. Мен атама Алинаны тааныштырдым. Алар бири-бирине баш ийкешти, бирок Алина өзүн бир кызыктай алып баштаганын байкап калдым. Мен Алинаны узаткандан кийин кечки тамакка атам экөөбүз чогуу отурдук. Атам Алина жөнүндө сурай баштады. Албетте, ал биздин үйдө болду да. Университеттеги эң биринчи досум болгон үчүн сурап атат да деп койдум. Бирок университетте Алина дагы атам жөнүндө сурады. Ошондон кийин ал менин үйүмө көп келчү болду. Бир жолу тапшырма аткарып атсак, атам жаныбызга келди. Мага такыр көңүл бөлбөй экөө сүйлөшүп башташсагы, шек санай баштадым. Атамды Алинадан кызгана баштадым. Болбогон эле себеп таап, аны шашып узатып ийдим. Кийинки дем алышта биздин группа пикникке чыгат болчу. Алина ооруп атам деп баруудан баш тартты. Мен ансыз деле барам деп чечтим. Үйдө телефонумду унутуп койгонумду эстеп, өзүмө абдан жиним келди. Таксиден секирип түшүп, үйдүн жанында атамдын машинасы токтоп турганын көрдүм. Ал бул убакта жумушта болуш керек болчу. Эмнегедир үйгө тынч кирип бардым. Өзүмдүн бөлмөмдөн телефонумду алып, чыгып баратып коридордон сүлгүгө гана оронгон Алинаны көрүп калдым. Ал душтан чыгып бараттыр. Мени телефонум менен көрүп, ал дагы катып туруп калды. Андан кийин артынан атам чыгып, "Мээрим" дегенге гана жетишти. Мен бакырып чакырбай эле, унчукпай үйдөн чыгып кеттим. 10 мүнөткө жетпей алар да артыман чыгышты. Бир нерсени түшүндүргөнгө аракет кылып жатышты, бирок мен түшүнгүм келген жок. Алина мени күтүп турган таксиге отуруп кетип калды. Атам дагы унчукпаганыма чыдабай жумушуна кетти. Үйдө дубалды караган бойдон көпкө отурдум. Атам үйгө кайтып, күнөөлүү түрү менен ашкана бөлмөсүнө кирип кетти. Мен ага баардык нерсени кыйкырып, бетине айтсам дагы мага жооп бере албасын сезип аттым. Бир убакта чыдабай, "Кандайча?" деп жиним менен кыйкырдым.
Атам бир топ убакытка үн каткан жок. Оор үшкүрүндү да баардыгын айтып берди. Көрсө, алар мен Алина менен дос болгонго чейин эле интернетте таанышышып, сүйлөшө башташыптыр. Ортолорунда мен чыгып каларымды күтүшкөн эмес экен. Кызганыч, жиним менен кошо таң калуум да артып баратты. Ошол замат атам: "Сенин бир сөзүң, мен аны менен такыр сүйлөшпөй коем", деди. Ошондо баардыгы ордуна келди. Мен боорукер, камкор атамды кайра көрдүм. Ал мен үчүн канчалаган нерседен баш тартты. Мен: "Сиз бактылуусузбу?" деп сурадым. Ал Алина менен өзүн абдан жакшы сезерин айтты. Мен ошондо атамды кечиришим керектигин түшүндүм. Алина болсо уялганынан башка бөлүмгө которулуу жөнүндө арыз жазып коюптур. Мен аны которулуштун кереги жок экенине ынандырдым. Биз абдан жакшы достордон болчук. Бири-бирибизди абдан жакшы түшүнчүк. Ошондон уламбы билбейм, мен аны өзүмдүн үйүмдө кабыл ала алдым.